Annemese balдар sizler için жаңы o eski multfilm Жомоктор Карышкыр менен Түлкү. Илгери өткөн заманда bir токойдун арасында Карышкыр менен Түлкү жашаган экен. Алар деген ошентип bir кыштын аябай суук кезинде баягы түлкү курсагын эптеп тойгузуу үчүн аң уулаганы чыккан экен. Акырын келип караса, жапайы тоок акырын кардын үстүнө түшүп кубалап жетпей калат экен. Ай тоок, мен шаардан келдим. Эмне кылайын, эми шаардан келсең? Билесиңби, шаардын базарында толтура сен жей турган жемдер толтур экен. Ал жемди мен бир жактан деле таап алам. Макул, мен кеттим. Сага убактым жок. Жок, кое тур түлкү. Кое тур. Мен кеттим. Анда. Ар кайсы Карачы тет жакта. Үстүнөн карачы тоок. Ким келатат ар жакта? аякта бир абышка келатат. Мен кеттим анда. Ошентип түлкү баягы абышка бул каяка барат болду экен деп артынан жөлөсө, баягы абышка көлмөнүн алдына келип, ошол жерде ырдап атат дейт. Чоң кичине балыктар карым алгыла деп эле бирдемесин алып чыкса, ичи толтура балыктар экен. Түлкү аны көрүп алып, ай, кандай сонун экен. Демек, бул тешиктен балык кармаса болот экен да, деп кандай кылып эми ушундaki балыкты жеш керек деп. Мага да чоң кичине балыктар кармалгыла деп аябай шилекей агып, эмне кылсам деп, кой, андан көрө мени жанагы абышканын артынан барып, bir айласын табайын деп чуркап баратып, bir дөңдүн ары жагына барып, ойлонуп туруп, жолго чыгып туруп, өлмүш болуп жатып калат экен. Мен бүгүн абдан олжолу болдум го, ыя. Карагылачы, менин байбичеме тонуна укмуш сонун жака болчудай экен. Кана күйүп коеюн, кел анда. Абдан кеттик жаныбарым, чү. Деп артын карабай абышка кубанып үйүн көздөй кетип баратканда, баягы куш үмшүк түлкү ордунан туруп, балыктардын бардыгын тең жолдун четине жолго тыштап, бирден тыштап, бардыгын тыштап, анан жыйнап кетип калат экен. Баягы абышка, байбиче, ой байбиче, карачы байбиче десе, байбичеси абдан кубанып чыгып, карачы, мен сенин тонуңа укмуш ушундай сонун жака алып келдим. Карачы, алдагы балыктардын жанында сага сонун жака турат деп баягы абышка байбичесине айтса, артын караса, түлкү да жок, балык да жок. Ай абышка, сен мени алдагың келдиби? Бар болчу да деген бойдон ошентип токойдун ичинен Карышкыр. Абдан курсагым ачты. Ай, кайдан эле мындай сонун жыттанып атат деп караса. Ай, түлкү, сен эмне жеп атасың, ыя?
Мен балық жеп жатам. Балыкты sen кантип кармадың? Жегим келсе, мен сага да үйрөтөмүн. Мен билбейм, мен билбейм, мен балык кармап көргөн эмесмин. Барабыз. Кайсы көлмөгө? Мейли, барса баралы. Жүр анда. Жүр мени ээрчи. Жүр барса баралы. Каерден Жүр барабыз. мен дагы сендей балык жегим келет. Мынакей. Ушул жерден куйругуңду салып олтурасың. Чоң кичине балыктар мага кармалгыла деп олтура бер. Чоң кичине балыктар кармалгыла. Ай, мустакка чоң кичине кармалгыла. Ай, келесо. Алдап койсом ишени олтурганын куйругуң сууга тоңуп калгыр. Ай, Куйругуң тоңуп калсын. ай, түлкү сен эмнеле деп коорап атасың ал буякта. Мен жөн эле түз олтурсаң ошол жакта толтура кармала. Ай, түлкү, балыктар түшүп калды окшойт менин куйругума. Да карасаң тартылбай атат. Тартылбай атат го. Олтура бер. Түшүп жатат. Азыр толтура балык кармайсың. Ошентип түлкү карышкырды алаксытымыш болуп, таңга маал кемпир үйдөн чыгарын билип, анын тоокканасынын эң чокусуна чыгып туруп, анын тоокторун жемей болот. Кемпир суунун жээгине келсе, карышкырды көрүп, карышкырды таягы менен куулаганда, куйругун кырча тиштеп, карышкыр жептеп жаанын сактап калат. Ал маалда түлкү үстүңкү үйдү оюп кирип, тоокканага келсе, деп аябай түлкүнүн баарын куа, түлкү деген тооктун баарын кубалап, үйдүн ичин баарын сапырытып атса, сырттан күчүк байкап кирип келатат. Ошо маалда баягы мүшөк түшүп кетип, тооктун баардыгы этсең мүшөккө кирип кетет. Ошодоки айланып аткан үстүндө чаканын ичинде камырга башы менен кирип кетет. Күчүк кирген маалда камырдан түлкү чыга албай атса, жүрөгү түшкөн ит баягы мүшөктүн ичине кире качат. Анын ичинде тооктун бары чыгып учуп кетет. Ай, кандай сонун болду. Бирок мынантип камырга түшүп калганым жаман болду деп баягы түлкү кайра кирген тешигинен мүшөктү көтөргөн бойдон токойду көздөй жөнөйт. Келатса баягы карышкыр жол. Кармалдыңбы? Өткөндө мени алдадың. Мен эми өпкөңдү үзөм мен сенин. Азыр сенин өпкөңдү үзөм. Алдаган жокмун. Мен ол жолумун. Көрдүңбү, менин каптын ичинде толтура тооктор бар. Мен сени менен бөлүшкүм келет. Бирок сен оор болгончу муну мага көтөрүшүп койчу, мен сага жарымыны берем. Ошентип карышкыр, мейли, жанагы мүшөктүн ичиндеги нерсени көрүп алып, мейли. Жок дегенде ошону жейинчи. Мейличи деп, ошентип анан кийин эме кылып, эмне кыласам? Мейли эми. Анда кеттик. Мейли. Үстүмө жонум отур. Бөлүшүп жейбиз. Жеткирсең жеткирип коеюн. Сенин да башың ооруптур, мен да куйругу жок калдым да эми. Эми кантебиз эми? Деп, ошентип экөө кетип баратат экен. Ошентип кетип баратса, эй болду, тажадым, бер мага алдагы эки мүшөктөгү тоок менен. Кой отур. Тоокторду бер. Мен курсагым аябай ачты. Мен ошону жеймин. Болду, сен алдап атасың дагы. Бер мага. Бол. Андан көр тетиги олжону жетчи деди, тоокто кармаса. Кана ке. Ошону кармачы, ошону жейли. Чын эле конду. Азыр мен ошону кармап алайын.
деп карышкыр чуркап барып, жапайы тоокту кармайын деп алаксып калган кезде түлкү мүшөгүн көтөргөн бойдон качайын деп турганда оозун ача калса ичинен деп туруп баягы түлкүнү өлтүрүп салган экен. Ошентип баягы алдабай жүргүн түлкү, сен митам алдаганың үчүн өлдүң. Ошо менен жомок бүттү.